зордуктаганын видеого тартышкан. Интернетте эки киши аялды зордуктаган маалдын видеосу тарап жатат. Кылмыш 24-ноябрда болгону менен милицияга арыз 19-декабрда түшкөндүгү айтылды. Учурда 36 жаштагы эки шектүү кармалып, иликтөө жүрүүдө. 3 мамлекетти бириктирген темир жол курула баштады. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолдун курулушу расмий башталды. Жалал-Абадта өткөн иш-чарага президент Садыр Жапаров да катышты. Темир жол Кашкардан Торгар ташуусу аркылуу Жалал-Абадка келип, Өзбекстандын Анжиан шаарынан бүтөт. Жалпы узундугу 523 чакырым болуп, 27 туннель, 46 көпүрө курулары айтылды. Ыш аз келгенсип. Бишкекте машинасынан кара түтүн чыгарган айдоочулар айыпка жыгылды. Абаны булгап шаардын антирейтингде алдыга чыгышына салым кошкон 3 айдоочуга 22.500 сомдон айып салынган. Өзбекстандын бул блогери кыргызстандыктардан кечирим сурады. Мен Бишкекке барып келген едим. Оттан сторислер видеолор койдум. Самолетте и кочада койгон видеомду көпчүлүк отуруп түшүнүп, сал туура мукокемелеге сабак болуп калды. Мен узун сурмакчы эдим ушул боюнча ва мана нотуура түшүнмөслүгүн илтимос койгон болардым. И биз аны өзүбүздүн юмор стилибизде бул нерсени кабыл кылышын сураган болардым. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кыргызстандык туугандар жана өзбекстандык туугандар. Барыңыздарга чоң салам. Урматтуу мекендештер, кече жакында хайп болгон бул өзбекстандык блогер Улукбек кыргызстандыктардан кечирим сурады. Өзүңүздөр барыңыздар көрдүңүздөр. Мени сиздер туура эмес түшүнүп алдыңыздар. Менин сөздөрүмдү как юмор катары кабыл алдыңыздар деп кечирим сурады. Билбегендер үчүн, урматтуу мекендештер, эмне үчүн кечирим сурат дегендер үчүн, бул Улукбек деген өзбекстандык блогерди Кыргызстанга чакырып, сыйлашкан, колдон келишинче сыйлашып, жылдын мыкты тренд блогер деген наамды берген. Ал эми бул өзбекстандык блогер тууганыбыз болсо, келип алып, сыйга сыйча мамиле кылбастан Кыргызстандын жолдорун сынап, көчөлөрү караңгы экен, светтери жок экен, самолетуна чыгып алып, коркотам мен бул самолетке чыккандан 1301-жылы чыккан самолет экен, автобустан болгону 6 сантиметр чоңурак экен, аны сыйлап кой союп алып келсе, мен бул койду жебейм деген сыяктуу көптөгөн бир өзүнүн жаман жагын көрсөтүштү да. Милкемия деп аталган блогерлердин командасынын башкы жетекчиси Улукбек. Өзбекстандан келген кадырлуу коногубуз Улукбек мырзага таянып, тапшырылган чыгуулары менен коштоктурбуздар. Өзүчө бул нерсе у даражада кымбат эмес. Мана көрүшүлөр мүмкүн. 100 подволге түшсөлөр, мана калашып берипти мынакай нерселерден. Мана бул самолет жаман коркутат эле. Номи, короче, тез жетти. Самолет yılı 1301-yildan ishlab chiqarilgan ekan. Avtobusdan 6 santimetr kattaroq ekan. Oynasini ko'ringlar mana. Oldin uylarga non soladigan idish bo'lardi. Shunga o'xshab ekan. Juda qorong'i ekan, освещение yo'q. Mana qaranglar, hamma joy qop-qorong'i. Sizlerдің назарыңыздарда биздин эң даамдуу, эң башка ашпосуну колунан даярдалган ташкордо тамагыбыз. Бул тамактын башка тамактан өзгөчөлүгү bir koy eti 24 saat marinattалып, 7-8 saatта бышырылат. Элибизде bir жакшы сөз бар экен Узгов эке. Чайдын даамы чайда эмес, чайлашкан адамдар деп койду. Мен жемеймин, мен жемеймин. Кыргыз менен өзбекте жакшы бир сөз бар. Мейман койдон жоош деген. Меймансыңбы? Кел, сыйыңды көр, өзүңдүн рахматыңды айтып, кетип кал деген максатта биз видео чыгарабыз. Ал видеонун комментарийсинде 5000ден ашуун адам ой пикир билдирген. Жана алардын көпчүлүгү чоң рахмат айткым келет. Өзбекстандык биздин бир туугандарыбыз. Алар туура жана так өздөрүнүн ойлорун билдиришкен. Өзбекстандык туугандар жазып атат. Ушул блогер үчүн биз сиздерден кечирим сурайбыз. Ушул бала үчүн биз сиздерден кечирим сурайбыз. Мунун кылган кылыктары үчүн. Дагы бир эжекебиз өзбекстандык бир тууганыбыз жазып атат. Улукбек айтып атат да. Улукбек, сени көп жаштар көрөт. Сени Кыргызстан чакырган максаты жаштар арасында ынтымакты бекемдеп берсин деген максатта чакырды. Бирок сен ынтымакты эмес,
залаканы келтирип кеттиң. Сенин кандай акың бар? Кыргызстандын сындагыга. Сени чакырдыбы? Сыйыңды көр, кет деп өтө көп ушуга окшогон комментарийларды өзбекстандык туугандарыбыз жазып атат. Барыңыздарга чоң рахмат. Өтө туура оюңуздар жазып атасыздар. Урматтуу мекендештер, мен видеонун аягында эмне дегим келет? Кыргызда жакшы бир сөз бар. Жаңылбас жа, мүдүрүлбөс туяк болот. Бул бала дагы мейли жаңылды. Бирок мындан кийин мындай катачылыкты кылбайт деген үмүттөбүз. Gaplarimni noto'g'ri tushunmanglar, iltimos sizlardan va buning uchun men uzr so'rayman, chunki qirg'iz, o'zbek bir tug'an degan gap bor va albatta meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Men juda ham afsuslanaman bu narsaga, sizlardan uzr so'rayman jigarlar. Joningiz sog' bo'lsin. Не только Кыргызстанга, башка мамлекетке барсаң дагы, кайсыл мамлекетке барсаң, ошол мамлекеттин ырын ырда дейт. Ошол мамлекеттин үрп-адатын сыйла дейт. Ошол мамлекеттин тилин сыйла дейт. Ошол мамлекеттин элдерин сыйла дейт туугандары. Ошон үчүн келиңиздер, кайсыл мамлекетке барбайлы, ал мамлекеттин өзүнүн иши, сивети жанабы, жанбайбы, самолету жүрөбү, жүрбөйбү, кандай не болушу ал өзүнүн иши. Ал биздин иш эмес. Мисалы үчүн биз Өзбекстанга барып калсак, эс алганы көрөбүз, кемчилдиктерге көз жумабыз. Өзбекстандын жаман жагын көрбөйбүз дагы, жакшы жагын көрүп, ойноп күлүп жыргап кете беребиз. Сиз дагы дал ушундай болуңуз. Урматтуу мекендештер, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы бир жолу Өзбекстандык туугандарга жана өзүбүздүн мекендештерибизге чоң рахмат оюңуздар үчүн. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Өзбек кыргыздын ынтымагына көз тийбесин. Ушуга окшогон инсандардын айынан эч качан ынтымагыбыз ыбырабасын.